Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович. Мамлекет башчы жыл аяктап калганда журналисттер менен көзмө-көз жолугуп, түз суроолорго түз жооп берип келатканына быйыл 4-жыл болот. Өз сөзүн ал кызматка киришкенден берки 4 жылда өлкөнүн жетишкен ийгиликтеринен баштады. Бул жылдар аралыгында бир нече өлкөлөр менен кайтарымсыз жардамдар боюнча түзүлгөн келишимдер $4 миллиард түзгөн. Бир катар ири долбоорлор ийгиликтүү ишке ашты. Анын ичинен мамлекет башчы Датка Кемин подстанциясынын курулушун жана Газпром менен түзүлгөн келишимди сыймыктануу менен айтып кетти. Бирок баары эле ойдогудай жеңил болгон жок. Россия убада кылган 2 ири энергетикалык долбоор ушул күнгө чейин токтоп турат. Ал Жогорку Нарын каскады жана Камбар-Ата КЭСи. Бул боюнча Россия тараптын жардам берүүгө чамасы жетпей жатканын ачык айтты. Эти соглашения... Мен бул боюнча Владимир Путин менен бир нече ирет сүйлөштүм. Узакка созулган курулуштарды жактырбайм. Биз реалист болушубуз керек. Баарыбыз Россиянын экономикасын көрүп турабыз, өйдөлөгөн жок. Мунай затына болгон баада төмөндөдү. Объективдүү себептер менен бул келишимдер Россия тарабынан аткарылышы мүмкүн болбой турат. Бул жагынан Кыргызстандын да күнөөсү бар. Камбар-Ата 1 боюнча азыр эч ким иш баштай электе. Жерди өз убагында бөлүп бербей туруп алдык. Россиянын экономикасы жогору болуп турганда кынтык издеп отуруп албай, кырдаалды колдонуп калсак болмок. Албетте бул мен үчүн өкүнүчтүү. Мен мамлекет башында турганда жок дегенде бир КЭСти курууга инвестор табууга жетишсек болмок. Эми башка инвестор караштырууга туура келет. Журналисттердин көпчүлүгүн өлкөнүн ири өнөктөштөрү Россия менен Туркиянын тирешүүсү боюнча президенттин пикири кызыктырды. Бул маселеде эки тарап тең кызуу кандуулукка алдырбай, кырдаалды курчутпай, 25 жыл бою түзүлгөн мамилени сактап калуулары керек дейт мамлекет башчы. Ошол эле учурда бул кырдаалда Түркия Россиянын аскердик учагына сокку уруу менен туура эмес кадамга барды деп эсептейт. Решение сбить российский самолет было абсолютно неправильно. Турция мындай радикалдуу кадамдарга барбай эле койсо болмок. Турциянын Россия учагын атып түшүргөнү чоң жаңылыштык болуп калды. Бул Турция эли үчүн да, Россия эли үчүн да оор кесепеттерди алып келди. Себеби кырдаалды айрымдар атайлап курчутуп жатышат. Тилекке каршы Россиянын да, Турциянын да телеканалдары албуттукка алдырып жатышат. Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасынын ордун басары Стамбулдун жанына атом бомбасын жардыруу керектигин айтып чыкты. Мен бул темада Владимир Путин менен да сүйлөштүм. Россия алардын учагы Туркиянын аймагына кирип кеткенин четке кагууда. Бирок учак 17 секундага кирген күндө деле Россия менен Турциянын ортосундагы 25 жыл бою түзүлгөн мамилени ракета менен жокко чыгаруунун кереги жок болчу. Журналисттер дүйнөлүк коркунучтар тууралуу дагы сөз козгошту. Терроризмге каршы туруштук берүү үчүн калк диний сабаттуу болууга тийиш дейт мамлекет башчы. Бирок ошол эле учурда коңшу мамлекеттерде тыюу салынган Таблиги жамаат уюмуна бизде тыюу салуу ашыктык болуп калат дейт. Ошондой эле жаш балдарга зомбулук жасаган педофилдерге өлүм жазасын киргизүү зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары мамлекет башчы өлкө конституциялык реформага муктаж болуп турганын айтты. Ал өлкөнү парламенттик башкаруу формасына өткөрүп, президенттин макамын чектөө зарылдыгына токтолду. Биринчиден, президент болом дегендердин баары ойлонот. Же мисалы тышкы күчтөр бар да, президент кылып биздин баланы алып келип туруп 10 миллион эмес, 20-30 миллион доллар беребиз, бирок биздин баланы алып келебиз, бурункудай кылабыз деп. Же бүт Кыргызстанды талкалайбыз, урдайбыз деп. Манан экөө мисалы бирөө президент болсун, бирөө премьер болсун, экөө тең кочкор болсун. Укугу да азыр тең да чындыгындачы. Анан президентте армия менен ГКНБ бар, погранслужба бар, премьер-министрде МВД бар. Бирок МВДнин саны тигилер менен тең да, көбүрөөк ачкат. Эки кочкоронан сүзүп баштаса эмне болот Кыргызстан? Өлкөдөгү оппозиция тууралуу пикирин айткан мамлекет башчы учурда сөз эркиндигин ашкере колдонгон инсандар жок эмес экенин айтты. Журналисттерге суроолорду тандабай эркин берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андыктан кычык суроолор да болбой койгон жок. Арасында мамлекет башчынын мышыкка болгон мамилесине кызыккандар да болду. Үй жаныбарлары кээде маанайды оңдогонго жакшы жардам берет дейт мамлекет башчы. Ал эми жубайы төө буурчактан жасалчу азыктын рецептин таап келгени менен андан жасалган тамак аштарды анча жактырбай турганын билдирди. Кызматтан кеткен соң эмне менен алектенесиз деген да суроо болду. Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин эч бир кызматка умтулбастан эс аларын билдирди. Китеп окуп, уктап, ошондой эле пианинода ойногонду үйрөнөм дейт. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөлөтакунов, Эрлан Кемелбеков, НТС.